Бейиш нуру. Үмметтин эң ишеничтүүсү Абу Убайда бин Жаррах. Аллах жолунда атасын өлтүргөн сахаба. Ата-эне сыноосу десе сиздин оюңузга эмне келет? Жеке өзүм үчүн айтсам, сагындык, кыйналдык деп сыздаганы, илим алып жатканың жакшы го, бирок мурундары иштеп бизди багамдечилең деп буга чейин берген убадаларың менен сени бурчка такоого далаалат жасагандыктары. Элдин ыйманы үчүн чуркаганга башкалар да бар, сен болсо биздин жалгызыбызсың деп назик сезимдериңди тырмагандыктары. Элдин балдары деп сени да дүйнөгө кызыктырганга, аны менен жаралганга аракет кылгандары. Али жашсың, иштеп үй-пүй кыл, машина кыл, анан кийин намазыңды окуй бересиң, дин мээнетиңди, дааватыңды жасай бересиң дешет. Албетте, бул байкуштардагы мээримдүүлүктөн улам, мээримин туура эмес пайдалангандыктан улам ушул ачуу сөздөрдү айтышат. Бирок согуш талаасында атаңыз менен карама-каршы келип калганыңызды элестетип көрдүңүзбү? Кудай сактасын. Менимче, эч кимибиз мындай сыноо менен сыналбасак керек. Сынабасын да. Жыйынтыгында Аллах ар кимге көтөрө алган сыноосун берет. Азирети Абу Убайданын Бадыр согушундагы сыноосу да өз атасы менен кылыч ташуусу болгон. Ушул сыноодон эле Азирети Абу Убайданын кайрат күчүнүн көрсөткүчүн баамдап билсек болот. Анда эмесе, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын кезектеги каарманы каналыбызда. Аллах элчисинен 12-13 жашка кичүү болгон Абу Убайда бин Жаррах Азирети Умар разияллаху анху менен тең туш болгон. Мына ошондуктан болсо керек, кийинчерээк экөөсү бири-бирине аябай жакын достордон болот. Атасынын аты Абдулла, Жаррах болсо, анын чоң атасынын аты. Чоң атасы эл арасындагы белгилүү соодагерлерден болгондуктан улам чоң атасынын аты менен аталып калган. Атасы Абдулла уулун ок атууда, ат минүүдө, соода тармагында аябай жакшы жетиштирип тарбиялайт. Кийинчерээк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы менен эң мыкты кол башчы жана Суффа мектебинин өзгөчө көзгө басар аалымдарынын бири болуп чыгат. Абдуллах бин Абирдин айтымында Меккеде сөзү жүрөктөргө жеткен жана маектешинин кемчилигин издебеген 3 киши болчу. Алар Азирети Абу Бакр, Усман бин Аффан жана Абу Убайда бин Жаррах разияллаху анхулар эле. Эң мыкты кол башчы болуу менен бирге жумшак мамиле кылып, жылуу сүйлөө өнөрүн өзүндө алып жүргөн улуу сахабалардан болчу. Кантсе да көз көрүп жүргөн бир жагдайлардан эмес. Хижраттын 2-жылы эң мыкты кол башчы болуу менен бирге жумшак мамиле кылып, жылуу сүйлөө өнөрүн өзүндө алып жүрүүнүн өзү чоң бир керемет. Кантсе да көз көрүп жүргөн бир жагдайлардан эмес. Хижраттын 2-жылы Бадыр майданында 313 ислам баатырлары жихадка келишти. Алардын 74-ü меккелик мухажирлер эле. Алардын ар бири кайсы бир жакыны же тууганы менен же баласы менен карама-каршы жактарда болушкан. Бирок эч кимисинки Азирети Абу Убайданын сыноосунчалык оор болгон жок. Абу Убайда жашоосунда жумшак мүнөздүү болгону менен согуш талаасында таанылбай турган бир адам болгон. Аны көргөн мушриктердин баары Азирети Убайдага кезгөлбөө үчүн андан алыс качып жатышты. Болгону бир киши анын артынан сая түшүп кууп жүргөн. Ал киши Абу Убайданын атасы Абдуллах болчу. Азирети Абу Убайда артынан кууп жүргөн атасын көрдү. Артыман түшпөй кет деп бир канча ирет айтты. Атасы менен душмандарча кылыч ташуудан мүмкүн болушунча качып жатты. Бирок уулуна өчөшкөн ата эч сөзгө кепке келген жок. Кайра-кайра уулунун артынан келип, аны салгылашууга чакырып жатты. Акыр аягы Азирети Абу Убайда атасы менен кылычташып, Аллах жолунда атасын жерге жыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин сахабаларым Исраил уулдарынын пайгамбарлары сыяктуу деп айтат го. Азирети Абу Убайда бин Жаррахта Ибрахим алейхиссалам сындуу эң сүйүктүүнүн жолунда курман кылды. Эң сүйүктүү болгон Аллах үчүн өз атасынан кечти. Бул мүдөө ислам мүдөөсү, ыйман мүдөөсү, атага да карабайт, башкага да карабайт. Кач аракет деп айтса да болбой эле кайра-кайра келе берген атасын Аллах жолунда Аллах үчүн кылыч менен бир чапты. Бадыр согушунун өзү Курандын айтымында ак менен каранын, акыйкат менен жалгандын эки жакка ажыраткан окуясы болчу. Адамзат жашоосуна келген ыйман нуру Бадыр майданында көмүр рухту ата менен алмаз сындуу баланы да эки жакка бөлдү. Алар атасы менен баласы же кандайдыр бир жакын көргөн адамы болуудан да мурун Аллахтын душмандары болчу. Сахабалар
Бадырга өздөрү үчүн эмес Аллахтын ыраазычылыгы үчүн согушканы келишкендигинен улам адамдарды көңүлдөрүндө алыс жакын деп бөлүп карашпады. Аллахтын жолундабы же каршы тараптабы деген критерийлер менен бөлүп карашты. Ошого жараша аракет жасашты. Абу Убайда разияллаху анхунун бул кылганынын артынан асман эшиктери ачылып вахий түшөт. Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген бир коомдун арасынан Аллах менен анын элчисине каршы чыккандарды дос кылгандарды таппайсың. Эгер алар өздөрүнүн аталары же балдары же жакындары болушса да аларга сүйүү менен байлангандыктарын көрбөйсүң. Аллах мына ушулардын жүрөгүнө ыйманды жазып койгон жана аларды өзүнөн болгон нур менен кубаттаган. Аллах аларды алдында дарыялар агып турган бейиш бактарына киргизет. Алар анда түбөлүккө калышат. Аллах алардан ыраазы, алар да андан ыраазы. Мына ушулар Аллахтын жолунун тарапкерлери. Жакшы билип алгыла, кутула тургандар да Аллахтын жолунун тарапкерлери болушкандар. Ухуд согушу көптөгөн жоготуулар менен өткөн эле. Hazreti Хамза, Мусаб бин Умайр, Абдуллах бин Жахш сыяктуу бир топ сахабалар шейит кетишти. Мусаб бин Умайр разияллаху анхуну шейит кетирген Ибн Кавмия пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү үчүн кылыч менен чабат. Кылыч соккусу Расулуллахтын туулгасына тийип, кулагынын эки жагындагы темири Аллах элчисинин бетин тилип кирип кетет. Темир ушунчалык терең кирген эле, аны кол менен чыгаруунун мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Hazreti Abu Bakr темирди чыгаруу үчүн дал бастап жатканда, Hazreti Убайда "Кел, эй Абу Бакр, бул шарапаттуулукту мага бер" деп колунан алат. Эгер колу менен чыгарууга аракет кыла турчу болсо, Расулуллахтын жарасын өтө катуу оорутмак, балким таптакыр чыкмак эмес. Андыктан туулганын темирин алдыңкы тиштери менен сууруп чыгарат. Бирок сууруп чыгарганда Hazreti Абу Убайданын алдыңкы тиштери да кошо чыгып кетет. Арабтар алдыңкы тиштери болбогон адамды хатам деп айтышат. Hazreti Абу Бакр Абу Убайдага карап, хатамдык адамга ушундай да жарашабы деп алкайт. Хижраттын 6-жылы Худайбия келишими түзүлөт. Болгону бул келишимге сыртынан караганда шарттары аябай оор болчу. Кудум эле түзүлгөн бүтүн мусулмандардын зыянына көрүнгөн. Акыйкатчыл болгон Hazreti Умар чыдай албай, Умарча сөздөрү менен сүйлөнө баштайт. Hazreti Умардын эң жакын досу Абу Убайда бин Жаррах: "Эй Хаттабтын уулу, өзүңө кел. Бул сөздөр сени кыйратат" деп айтат. Моюн сунуу жана ишенүү деген эске келген зат эле Hazreti Убайда. Эмесе бул келишимдин жыйынтыгы пайдалуу болорун ким билип коюптур дейсиз? Ал Аллахка жана анын элчисине ишенгендигинен улам зыяндуудай көрүнгөн чечимге да унчукпай моюн сунуп берди. Жада калса, бул чечимдин артында турду. Бир күнү Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Абу Убайданы Амр бин Ас кол башчылык кылган бир сарияга жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы согуштар Газва жана Сария деп бөлүнөт. Газва Аллах элчисинин өзү кол башчы катары катышкан салгылашуулар. Тарыхта болжолдуу 20дан ашуун газвалар болуп өткөн. Газза же болбосо бизче айтканда Казат. Сария пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катышпаган согуштар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында 50-үнүн тегерегинде сария болгон. Мына ошондой сариялардын биринде Аллах элчиси Hazreti Убайданы кол башчы катары жөнөтөт. Бирок ага чейин ал сариянын башында Амр бин Ас турган. Андыктан Расулуллах Hazreti Абу Убайданы жөнөтөрдө Амир бин Ас менен талаша көрбө деген насаатында айтат. 200-300 нөөкөрдүн тегерегиндеги аскерин артына алып, Абу Убайда согуш майданына келгенде, Амр бин Ас: "Сен адашып жатасың. Бул жакта кол башчы менмин. Сени жардамчы күч катары жөнөтсө керек" деп айтат. Hazreti Абу Убайданын жанында келген сахабалар: "Жок, Расулуллах Абу Убайданы кол башчы кылып дайындаган кезинде биз да ошол жерде элек" деп айтышканда, Абу Убайда бин Жаррах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан насаатына моюн сунуп: "Токтогула. Ошол учурдан баштап мен дагы силер дагы Амырдын буйругу астында аскерлербиз" деп айтат. Кол башчы катары келген бирөө кантип өз даражасынын тепселүүсүнө уруксат бериши мүмкүн? Бир гана Аллах ыраазычылыгы үчүн гана буга жол бере алат. Маселе үммөттүн саламаттуулугу болуп турганда сен мен талашына түшкөндөргө 14 кылым мурун Абу Убайда бин Жаррах азиреттери не деген сабак берип кеткендигине бир карап көрүңүз. Хабат сариясы Hazreti Абу Убайданын Расулуллахка канчалык моюн сунгандыгын көрсөтүп берет. Пайгамбарлар төрөсү бул сарияга Абу Убайданы кол башчы кылып 300ге жакын сахабаны кошуп жөнөтөт. Кол башчылык дегени буйрук берип коюу гана дегендик эмес. Согуштун бүткүл кем карчынан да жоопкер болуу дегендик. Тамак аштагы жүрүштүн негизги муктаждыктарынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо
бул ордонун азыгына деп болгону бир калта курма түйүп жөнөтөт. Жаңылыш уккан жоксуз, болгону бир калта. Болгондо да согушка 300 киши бир отурганда эле канча тамак жешин өзүңүз элестетип көрүңүз көрөрман. Бул абалга Азирети Абу Убайда бин Жаррах кыңк этпестен үн каткан жок. Биз бир калта курма менен кантип жолго чыгабыз деп бир ооз сөз да айткан жок. Пайгамбарына моюн сунуп, ордосун артына ала жолго чыкты. Сахабалар жолго ачкачылыктан дарактын жалбырактарын жей башташты. Хабат деген сөздүн өзү жалбырак деген мааниге келет. Ошол себептен бул жүрүштүн аты Хабат сариясы. Сахабалар ачкачылыктан жыгылганы калганда деңиз жээгине жетип келишти. Таң калыштуусу деңиз жээгинде гил тийген өлүк кит жаткан. Китти көрөр замат сахабалар шаңдана кубанып кетишти. Бирок бир маселе бар. Бул өлүк этти жесекпи же жебесекпи деген. Сахабалар эмне кылаарын билбей туруп калганда, Азирети Абу Убайда башта жейли, кийин барганда сурап алабыз деп жооп берет. Ансыз да ачка калган кезде тойбой турган бир даражада арам тамактан жесе болооруна карата шарият жактан уруксат бар болчу. Бирок ошентсе да башта сахабалар арсар боло түшүштү. Азирети Абу Убайданын разияллаху анху сөзүнөн кийин ойлонбостон жей башташты. Айтымдарында сахабалар биринчи жолу бир сариядан жүздөрү толуп эт байлап кайтышкан эле. Кайтышканда Аллах элчисинен болгон окуяны айтып өкүмүн сурашты. Расулуллах деңиздин суусу таза, өлүгү адал деген өкүмдү берет. Сахабалардын ичинде күдүк ойду кетирүү үчүн да ала келдиңерби ошол балыктан дегенде бирөөсү курутуп келгендигин айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ошол курутулган балыктын этинен ооз тиет. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Нажирандан келген христиан тобун исламиятка чакырып, Аллах жөнүндө сөз кылып берген болчу. Алар исламды кабыл кыла албасын, бирок жизия, салык төлөп турууну кабыл кылышкандыгын айтышат. Анан да ортобуздагы материалдык, финансылык талаш-тартыш маселелерибизди силердин шариятыңар менен боюнча чече турган ишенген сахабалардан бирөөнү берсеңер деп болгону бир киши сурашат. Бирок өз сөздөрүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын эң мыктысын сурашкан эле. Окуянын мындан кийинки жагын Азирети Умар айтып берет бизге. Расулуллах ошондо христиандарга макул бир аздан кийин бешим намазына келгеле. Намаздан кийин силерге бирөөсүн берейин деп айтты. Үмметтин ошол ишенген кишиси мен болсом керек, Аллах элчиси мени тандаса керек деген үмүттө намазга адаттагыдан эрте келип алдыңкы сапка отурдум. Намаз окулуп бүткөндөн кийин Расулуллахты көздөрү менен бирөөсүн издеп жаткандыгын байкадым. Мына мен мындамын дегенсип, өзүмдү көрсөтүү үчүн тизелей бир аз көтөрүлдүм. Аллах элчиси мени көрдү, бирок көздөрү дагы деле кимдир бирөөнү издеп жатты. Акыры аяга менден бир канча катардан кийинки сапта отурган Абу Убайданы чакырып, ар үммөттүн бир ишенгени болот. Биздин ишенгенибиз да Абу Убайда бин Жаррах деп айтты. Деп аяндайт Азирети Умар разияллаху анху. Адатта болот го, ар бир класстын же тайпанын ишенгени, же айылдын же шаардын ишенген адамдары. Азирети Абу Убайда бин Жаррах да бул үммөттүн ишенгени болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам о дүйнө көчүп кеткенден кийин тезинен үммөттүн башына келип, үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, кетээр бирөөнү халифа шайлоо керек деген маселе пайда болот. Азирети Абу Бакыр бул макамга Азирети Умар менен Азирети Абу Убайданы сунуштаганда, Азирети Умар дароо Абу Убайданын колунан алып, халифалык сага жарашат деп айтат. Азирети Убайда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажы башчысы кылып атаган, өлүмүнө чейин да имамдык макамына дайындаган бирөө турганда халифалык мага жарашмак беле деп Азирети Абу Бакырга алгачкы бият, башкача айтканда кол берген, ант ичкен киши болот. Азирети Умардын тушунда Абу Убайда бин Жаррах өлкөнүн башкы кол башчысы эле. Ошол мезгилдери Азирети Абу Убайда Кудусту багындыруу үчүн Кудус чөлкөмүндө жүргөн. Кудус багынуунун алдында турган. Бирок Кудустагы христиандар Кудусту берсе берели, бирок аны бизден халифа Умардын өзү келип алса деген шарттарды айтышат. Христиандардын бул шартын укканда Мадинадагы сахабалар халифа Умарга кетпе, бул тузак болуусу мүмкүн. Биз ансыз да Кудусту ала алабыз деген кеңештерин беришти. Бирок Азирет Али, жок, барышың керек эй Умар. Сен Кудуска өзүң барып, кыяматка чейин келе турган үммөткө Кудустун маанилүүлүгүн көрсөт деп айтат. Азирети Умар Азирет Алинин кеңешине кулак салып, кызматчысы менен жолго чыгат. Жол болжолу 1,5 миң чакырымды түзчү. Жана бул жолдо Азирети Умар бүгүн маданиятты, гуманизмди үйрөткөн акылдууларга чыныгы адамгерчиликтин эмне экендигин көрсөткөн бир ишти кылат.
Жол бою халифа Умар кызматчысы менен бир төөнү алмак салмак минип барышат. Шаарга жетээрде кезек кызматкерге келген болчу. Андыктан кызматкер төөнүн үстүндө, халифа болсо жөө көрүнүштө Кудуска кирип барышат. Элдин баары айран таң калат. Христиандар мындайды түшүндө да көргөн эмес болчу. Көрөр менен бизге риваяттарда айтылган 40 жамактуу чепкени менен келип ачкычты ала турган киши ушул деп айтышат. Чиркөө кечили Кудустун ачкычын халифа Умарга берерде, жашын кармана албай ыйлап жиберет. Кечилден эмнеге ыйлап жаткандыгын сураганда, ал силерде мындай адеп ахлак болгончо Кудус бизге кайра кайтып келбейт. Ошого ыйлап жатам, дейт шолоктоп. Кечил акыйкат сөздү айтып жаткан. Кудус кимге келгенин, кимдерге жар болгонун, жана ошол адамдардын жолдорундагы буттун издерине бир караңыз. Алардын жолунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятынын, анын сүннөтүнүн аяк издерин көрөбүз. Биз ошол издер менен кетпегендигибизден улам Кудусубуз колдон кетти. Биз да сахабалар сыяктуу күндүзүбүздү шайтаныбыз жана нафсыбыз менен күрөшүп, түндөрүбүздү ибадат менен өткөрмөйүнчө, Кудустан келген 5 убак намазды тургузмайынча, сүннөт менен жашап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болмоюнча, Кудус бизге кайтып келбейт замандашым. Кудус бизге жар болбой жатса, күнөө Кудуста эмес, күнөө кечке соц тармактарда ушак карап отурган мына бизде. Азирети Умар Кудуска барган кезде эки досу Абу Убайда бин Жаррахты көрүп, бир саамга бири-бирин кучактап туруп калышты. Азирети Умар: "Бир тууганым, сени аябай сагындым. Эгер жихад болбогондо, сени жанымда алып жүрмөкмүн" деп айтат. Азирети Абу Убайда Умарга жылмай карап: "Биз бул жакка жолукканга келген жокпуз да, Умар. Биз сени менен бейиште кезгебиз. Бул жак динди жайуу үчүн жай болуп саналат, досум. Жолугушуулар албетте акыретте. Чыныгы кездешүүлөр, ажырашуу болбогон о дүйнөдө" деп айтат. "Туура айтасың, досум. Кана мени өз чатырыңа башта. Бир аз эс алайын, даам ооз тиейин" деп айтты жол жүрүп чалыккан халифа Умар. Бирок Азирети Абу Убайда халифа үчүн башка жерди даярдатып койгондугун айтат. Азирети Умар: "Жок, сенин үйүңө барабыз" деп көшөрөт. Азирети Абу Убайда: "Жок, сени халифа келет деп атайын даярданып күтүп жатышат" дейт. Азирети Умар: "Эй Абу Убайда, менин буйругумду кайра кайталатпа. Сенин үйүңө барабыз" деп кесе айтканда, Азирети Абу Убайда: "О момундардын амири, эмне менин үйүмө келип ыйлоону каалап жатасыңбы" деди. Бирок айла жок үйүнө баштап барды. Барса, үйүндө болгону даарат алганга бир кумганы, жерге отурар жана астына салып жатар бир эчкинин териси, тамак ичер бир табагы бар. 3 континентте ээлеген килтейген чоң бир өлкөнүн башкы кол башчысынын болгону бир кол менен көтөрө ала турган чалык дүйнөсү бар эле. Андан башка дүйнөсү болгон эмес. Коногуна да көгөргөн бир нандан башка бир эрге эч нерсе таппады. Бул абалды көргөн халифа Умар эчкире ыйлап: "О Абу Убайда, дүйнө сени өзгөртө албады. Дүйнө баарыбызды өзгөрттү, бирок сени өзгөртө албады. Өзгөртө албайт дагы. Мына, сен дүйнөнү өзгөртө турган адамсың" деп айтат. Ананчы, дүйнөнү өзгөрткөнү келген адам дүйнөгө өзгөрүүсү мүмкүнбү? Албетте жок. Бирок өкүнүчтүүсү, биз тез өзгөрүп турабыз. Барга көп кетебиз, жокко чөгүп кетебиз. 1000 сом жоготуп койсок, 100 сомго алданып калсак деле абалыбыз өзгөрүп кала берет. Бирок намазыбыз каза болуп калса, эч өзгөрүү жок. Ислам үчүн ыйлап, ислам үчүн күлүүнү качан үйрөнөбүз, ким билет. Иншалла, ал күндөрдө алыс эместир. Хумус багынтылган эле. Ал жакка кол башчы катары Азирети Абу Убайда барат. Ал жактагы карапайым христиан элге: "Силерге тийбейбиз. Буга чейин кандай жашасаңар, дал ошондой жашооңорду уланта бересиңер. Болгону мусулмандар зекет бергенде эле силер да жизия, салык төлөп турасыңар" деп айтат. Ошол күндөрдө Азирети Абу Убайда римдик генерал Геркулес чоң күч топтоп мусулмандарды басканы келе жаткандыгы боюнча кабар алат. Караса, ал күчкө тең келе турганчалык күчтө эмес. Жок жерге кан төккөнү калмак. Ошондо Азирети Абу Убайда кайрадан элди топтоп: "Биз силерди азыркы кырдаалда убадалаганыбыздай коргой албайбыз. Андыктан бизге берген жизияңарды кайра алгыла" деп айтат. Мына адилеттүүлүк, мына тууралык, мына чынчылдык. Биз да туурачылыкты эң алдыңкы планга коюп, исламияттын чыныгы ахлактарын жашообузда көрсөтүүбүз зарыл. Диний даават десе кечке Аллах жана анын элчисин тууралуу сөз кылуу эмес. Ислами адеп ахлакты жашообузда көрсөтүү да чоң даават болуп саналат. Чыныгы мусулман дегени колунан да, тилинен да башкаларга зыян келбегени.
Hijrаттын 18-жылы азыркы жыл санак боюнча 640-жылы Сирияда кара тумоо күч алат. Азирети Абу Убайда да ошол учурда Сирияда болчу. Халифа Умар Азирети Абу Убайдага Мадинага кайтсаң боло дегенде Абу Убайда бин Жаррах болбойт ey Умар, болбойт. Сен мага Аллахтын тагдырынан качууну сунуштап жатасыңбы деп жооп берет. Азирети Умар: "Ооба Абу Убайда, Аллахтын тагдырына кач деп жатам" деп айтат. Бирок Абу Убайда ордомду таштап эч жака кете албайм деп биринчи жолу халифасынын буйругуна каршы иш кылат. Жана Сирияда 58 жашында кара тумоодон көз жумат. Анын кабры да учурда Сирияда. Абу Убайда бин Жаррахтын акыркы күндөрүндө жанында болгон Муаз бин Жабал ушундай бирөөсүн жоготтук. Аллахтын аты менен касам ичип айтам, учурда сахабалардын арасында мындай жок деген баасын берет. Азирети Умар да өлөр алдында сахабалар андан өзүңдөн кийин кимди халифа кылып калтырууну каалайсың дешкенде, эгерде Абу Убайда тирүү болгондо силерге халифа кылып аны калтырмакмын, ырас ал жок. Андыктан алтооң ичара шойлоо жүргүзүп, бирөөсүн дайындагыла деген керезин айтат. Бир күнү Азирети Умар мешит ичинде отуруп, адамдардан эгер учурда кыла турган дуаңарды Аллах кабыл кыла турчу болсо, силер эмне сурамаксыңар деп сурайт. Бирөөсү: "Мен ушул мешитке толо алтын сурамакмын. Жана ал алтындын баарын Аллах жолунда арнамакмын" деп жооп берет. Азирети Умар: "Жакшы" дейт баш ийкеп. Дагы бирөөсү туруп: "Мен ушул мешитке толо күлүк аттарды сурамакмын. Ал аттар менен дүйнөнүн шар тарабына жүрүш жасамакмын" деп айтат. Азирети Умар дагы жакшы" дейт, анын сөзүн кубаттай. Бирөөсү: "Эй Умар, сен эмне сурамаксың?" дегенде, Азирети Умар: "Мен ушул бөлмөгө толо Абу Убайда бин Жаррахтарды сурамакмын. Алар менен дүйнөнүн шар тарабындагы адамдардын көңүлдөрүнө Аллахка болгон сүйүүнүн үрөөнүн сепмекмин. Алар менен исламият туусун жер бетинин ар кайсы жерлерине жаймакмын жана саймакмын" деп арзуу кылат. Ылайым, Азирети Умар ошол дубасын Аллахтан сураган болсун да, Аллах да бизди ошол бөлмөдөгү Азирети Абу Убайдалардын бирөөсүнөн кылсын. Күндөрдүн биринде Абу Убайда бин Жаррах Аллах элчисинен: "Эй Расулалла, бизден да кайырдуу, бизден да жакшыраак коом барбы?" деп сурайт. Аллах элчиси: "Ооба, бар" дегенде, бардык сахаба таң кала түшөт. Аллах элчиси: "Алар мени көрбөстөн ыйман келтиргендер" деп айтат. Ушундай сүйүнчү бар. Биз да ошондой кайырдуу коомдон боло турчу болсок, сахабаларга кошуна болуунун сүйүнчүсү бул. Ошол сүйүнчүгө ээ болуу үчүн канча кызмат кылып, тер төксөк да татый берет. Бул сүйүнчүгө ээ болуудан ишим бар, тоюм бар, оюнум бар деп кача турчу болсок, көп нерсе жоготуп жатабыз дегендик. Мына бүгүн да сиздер менен Аллахтын сүйгөн кулдарынан дагы бирөө тууралуу сөз кылдык. Жараткан эгем ошол заттын урматына биздин жүрөктөрүбүзгө аларга болгон сүйүүнү жана аларга окшошууну насип кылсын. Бейиш нуру.